Орогоруп машак терип, мектептен айдап барып машак тердирчеле. Сузак районунун Көгарт айыл аймагындагы Жалгыз Жаңгак айылынын тургуну 92 жаштагы Жайчиева Идаят эне 1941 атасы Кадыркул Курбаналиев 37 жашында согуш майданына аттанган учурда Идаят эне 9 жашта болгон. Ошол учурдан баштап тала жумуштарына тартылган. Карды ач болуп, буудай орсокто бир тоголок буудайды ала алчу эмеспиз деп эскерет. Бир буудайды ала албай келчилек. Анда катуу болчу. Ачка адамдардын баары ачка отурганда. Ошентип ырылдап чоңойдук, анан кийин атам келбей калды, кара кагаз келди, угузуп койду. Ана ошо боюнча келе айтабыз, мына турмушка чыгат деселе келип чыгып алып, мына 12 бала өстүрдүм балам. Биякта деле мен этим күч болду. Кыздарым бар, Кудайга шүгүр, балдарым бар. Жакшы эле, турмуш жакшы эле, анан эми мындай биягына кыйналбай эле калдык балам. Эне 2 тууган болуп, иниси да кайтыш болгон. Ал эми жолдошу Жайчиев Төрөмамат 2012 жылы 82 жашында каза болгон. 12 уул кызды тарбиялап чоңойтушкан. Учурда 5 уул 5 кызы бар болсо, 100дон ашуун небере чеберелеринин сый урматында. Айыл аймактан жана медайымдарда саламаттыгынан кабар алып, белек жылуу сөздөрүн арнап турушат. Ден соолугу жакшы. Үйдө өзүбүз давлениясын текшерип, реабилитация анча докторлорго апарып, больницаларга жаткызып турабыз, санаторияларга жаткызып турабыз. Бардыгыбыз 2 жаштан чоңойгонбуз, ошол бир эле немеде баарыбыз жатып, эртемен туруп, ошол каникул 3 айлык каникулда бир кап ботинка, бир кап кийим алып келчү, ошентип атам экөө бизди чоңойтуп ушул даражага келди. Көгарт айыл аймагында жалпы бир согуштун ардагери жана тылда эмгектенген Идаят эне гана. Майрамдарда дайыма куттуктап, акчалай даярдалган белектерди берип, ыраазычылыктарын билдирип турушат. Биздин айыл өкмөт тарабынан бул жарандарыбызга жылда кабар алып, ай сайын болбосо жума сайын биздин сап кызматкерлери кабар алып турат. Бизге кайрылуулар келсе ошол материалдык жардамдарды алабыз, ошолордун маселелерин чечип беребиз. Андан сырткары айыл өкмөт тарабынан ушул жергиликтүү кеңештин сессиясында бекитип, ошо биздин улуу ата мекен согуштун катышуусуна 20 миң акча каралган. Андан сырткары ар бир тыл айылга 2 миң сомдон акча каралган. Ошонун 9 майда майрамга карата ошол бөлүнгөн акча каражаттарын бөлүп берип, ушу келип майрамдап куттуктап отурабыз. Майтарылбай майданда жанын курмандыкка багыштаган нечендеген аталарыбыз согуш майданда ар түрдүүчө көз жумушкан. Ал эми апаларыбыз тылда ачка эмгектенип, бар тапкан тамак ашын, кийим кечесин жөнөтүп, ошол эле учурда чиедей калган балдарына таалим тарбия берип, эбегейсиз эмгек жасашкан. Бул жылы улуу жеңишке 78 жыл. Сузак району боюнча согуш ардагерлеринин саны 4 гана калган. Ал эми 4 тылда эмгектенгендер түзөт. Эң өкүнүчтүүсү эмгек ээлери арабыздан азайып бараткандыгы. Көзү барда кадырлап, аздектөө кийинки муундун милдети. Тагайбек Акматов, Буркан Бекматов, Сузак району.